деградация маселеси. Ушуда бул дарт ити болгон бала оңоло албайт да. Эгер жакшы дарылоо болбосочу. Болбосо рак дартын айталы. Андан бир саналуу адамдар өлөт да. Ама улуттук ашкере улутчулдук, бура патриоттордукчу. Бул айкыс дартта рактан жабан бул улуттун түбүнө, тамырына балта чабар кесел да. Ошондон улам мен ушул арсыз майрамдарга бир чети күлкүм келет. Мына энетил майрам дейбиз. Анан ак калпак майрам дейбиз да. Жарашат эле эгерде тетиги Афганистанда жашап жүргөн кыргыздар же болбосо Тажикстандын жерге талындагы кыргыздар же болбосо биздин чет өлкөдө алыста жүргөн мекендештер, мигранттар ошо энетил майрамы же калпак майрамы деп ошолор дуулдап майрам сезип атсачы. Биз өзүбүздүн өлкөдө жашап атып, мунун өзү кулдук психологияны билдирип турган факторлордун бири да. Анан улуттун түбүнө ушунубуз жетет да. Биз дарттын бири ушул да, улуу элбиз дейбиз, баатыр элдин тукумубуз дейбиз. Баатыр элдин тукуму салаваттуу улуу каякта. Анан бул калпакты бир символду санап атышпайбы? Ала тоонун символ деп. Албетте символ, бирок башкача символ кылып жаратсак эмне болот? Мисалы ошол ала тоодой бийик болуп, ала тойдой бир солк эткис болупчу. Мына бүгүнкү күндө ошол ак калпак кийген эр заматтарыбыздын колунда бийлик тизгини турат. Кана бийликти жөндөп кеткени, эл турмушун жөндөп кеткеничи канчалаган энелер, кыздар, жаштар тентип кетип калды башка өлкөлөргө. Иш орун жок да. Анан ушунубузга биз калпагыбызды мынча демонстрация кылабыз. Башка элде ыйык баш кийим жокпу? Албетте калпак башка элдикине окшобогон, өтө оригиналдуу бир бийиктиги менен зоболоосу менен көрүнүп турган нерсе да. Эми бул адамдын ички сезиминдеги эле майрам болуш керек да. Мынчалык башка улуттагы бирөө кыргыз тилинде сүйлөп койсо же башка улуттагы киши биздин калпагыбызды кийип койсо, тебетебизди көккө ыргытып сүйүнгөнүбүздүн өзү бул жеткен нарксыз элдин бир немесиндей да, кандай десем, сөз да таппайсың бугачы. Анан ак калпактын алды караңгы болуп атпайбы? Ак калпак өзү татынакай баш кийим да. Ошо алды караңгы деген бул метафоралык түшүнүк да. Биз канчалык түркөйлүгүбүздү, караңгылыгыбызды мына ушул шаңыраңдагы майрамдарыбыз менен көргөзүп атабыз. Мына энетил майрамдап атабыз. Оңолуп кеттиби тил? Тил маселеси кетеринен кетип атпайбы? Кайрачы тилди ким бузуп атат? Ошол эле акын жазуучу, журналисттер өздөрү болуп атпайбы? Интеллектуалдуу кылмышкерлердин баары, мутанттардын баары ошо биз улуттук бир дөөлөттү чайкоочулук кылганда ушунчалык бир неме мында коомдун алдыңкы өкүлү деген интеллигенция деле ушуну кантипкидей арсыз экенин билбей эле майрамдап атабыз да. Башка элдин өкүлү айтса албетте орой учурайт. Биз өзүбүздү таанып, өзүбүздүн кемчилигибизди өзүбүз билмейин бул дартыбыз айытпайт да. Анан майрамдан көп нерсе да жок биздечи. Албетте кечээ майрам иш күнү болгондур. Мен андай көп маани бербейм майрамдаргачы. Себеби ушул майрамдык даталарга эле эмне мынчалык ушунчалык көкүрөгүбүздү, көңдөй көкүрөгүбүздү койгулайбыз. Бир жаратмандык үчүн майрамдап атсак башка эле да, турмушка керектүү бир илимий жаратмандык менен бир турмушка керектүү, айыл чарбага керектүү, мал чарбасына керектүү бирдекени ойлоп таап, ошо ойлоо жөндөмүбүздү майрамдап аткан болсок башка кеп эле да. Кыргыздын үйүндө турган айран сүттү дагы курут кылгандан башка деле көп жарабайт да. Көк сүт болсо төгүп ийет. Ошол үй шартында сыр жасап үйрөнөй же бир молочный башка азык түлүк жасайын деген колунан да келбейт да. Дагы жакшы Табылды Эгембердиев сыяктуу жаратмандар улуттук тамак аштын статусун көтөрүп койду. Биз калпак менен дүйнөнү дүңгүрөтө албайбыз. Эгер ошо калпактын алдында бир ойлоо жөндөмүбүз, интеллектуалдык өрнөгүбүз бийик болсо, дүйнө элин биз ошондой таң калтырабыз да. Мунун өзү эң жетип турган бир улуттун эң айкыс дартына кабылганы улуттук деградацияга, бир жардын кырына келип тургандыгыбыз да. Себеби бул адамзат тарыхында ушундай. Кайсы улут караңгы болсо мактанчаак болот. Көкүрөгүн койгулайт ушинтипчи. Анан мен башка улуттун өкүлү эмесмин. Албетте мен азил чынарлаш азил менен айтып атпайм, мен калмакмын депчи. Себеби бизде ушундай бир тенденция бар. Улутка каршы бир пикир айткан же сын айткан кишини же калмак дейт, же кыпчак деп чыгышат да, же башка бирөөнө жабыштырыпчы. Анан бул дагы бир ошо жана биздин дарттардын бири да. Анан эгер
баатыр элдин тукуму болсо, андай айкөл элдин Манастан туулган тукум болсо, эмне үчүн ошо жалгыз мага окшогон калмактардан, ниети бузуктардан коркот анчалыкчы. Мен жалпы кыргызга душман эмесмин, бирок мен эң номер биринчи душманым ошо түркөй кыргыздар, караңгы кыргыздар да. Анан кыргызга кыргыз айтпаса бул кептичи, баягы жаның ачыйт да бугачы. Анан ким кандай кабыл алат, ал өзүнүн шору да. Анан түз кабыл алганы түз кабыл ала берсин. Кече Азил менен көбүнө жооп бердим мындайчы. Себеби бул теманы баштаганда эми албетте аягына жеткиликтүү кылып да коомго түшүнүш керек да. Себеби түшүнбөгөн тараптар көп эле ушундай кабыл алат да, майрам десе шаңыраңдапчы. Биз баягы аберде коомдун бир катмарында калыптаныш керек да. Улуттун өзүнүн кемчилигин өзү айтып сындап. Эмне үчүн башка элдер еврей элдин биз канчалык жаман көрүп булардан коркконубуз менен булар өздөрү жөнүндө өздөрү анекдот чыгарат, өздөрүн өздөрү шылдыңдайт, бирок андан жаман болгон жок да. Себеби ал улут өзүнүн кемчилигин тааныйт да. Биз өзүбүздү тааный албай атканыбыз ошол да. Адам философиясында деле баягы Сократ, Конфуцийлер дегеле суфий данышмандар эмне үчүн айтып келген? Адамдын эң биринчи адам болуусу бул өзүн таануу да. Биз улут болуп өзүбүздү тааный албай атабызбы? Кемчилик жагыбызды көргүбүз келбейт. Идеалдаштырабыз да баарынча. Мына турмуш көргөзүп атпайбы? Кыргыз өзү кандай жашап атканчы, ит турмушта жашайт өзүчө. Анан жок акыл сынат, кыйын сынат башкаларгачы. Кыйын сыноо анда эмне тентип башка жакка кетип атасың, мына башка эмес, ушу казакка кул деген статусту ким берди? Кыргызга статусту ким берди? Кул дегенчи. Ошо бир боор казактар биз коңшулар сыйлабай калды да. Кыргыздын намыстанбайт экен, арданбайт экен. Жок, көкүрөгүн койгулап мактаныш керек да. Биз улуу элдин тукумубуз, калпагыбыз бар, эне тилибиз бар. Эне тилиңди даңазалайсыңбы? Эне тилинде бөбөктөргө жомок жаз, ыр жаз. Дүйнө элдин ойчулдарын, адабиятын кыргыз тилине которуп кел. Ошол сенин кыргызга жасаган кызматыңчы. Ана жөн эле отуруп алып эле соцсеттерде каяш айта берген, кайым айтыша берген. Бул мен эрмегим жогунан эмес. Ошо кыргыздын мээсине бир кислород болобу деп дүйнө эл ойчулдарын которуп атам, дүйнө эл жомокторун кыргыз тилине которуп атпайбы? Муну айтып аткан мактаныч иретинде эмес, кээси мындай суроо коюп атпайбы? Кыргызга сиз эмне кылып койдуңуз депчи. Эгер менин кыргызга кылып атканымды мындай тең салмактагылары келсе, Рухеш сайтына кирип көрсүн, дүйнө адабиятынын котормолорун карасын, дүйнө эл жомокторун карасын, дүйнө ойчулдарыныкынчы. Себеби батышыбы, чыгышыбы баарыныкын которуп жарыялап атабыз. Андан сырткары өрнөктүү адабияттарды, баягы жөн эле колго тийген адабият эмес, тандалма салттуу адабиятты түптөйбүз деп, ошо мен жалгыз болсом дагы баягы улуттук дөөлөттү жараталы деп бир өрнөктүү адабиятты окурмандардын табитин өстүрө турган көркөм чыгармаларды тандап берип атам. Анан эгер мен кыргыздын анчалык келишкиз душманы болсом, мен кара жанымды багып, тынч оокатымды кылып, тың оокатымды кылып жүрө берет элем. Мен бул жаным ачыгандан айтып аткам да. Бул кээси айтып атпайбы, өзүн айыл жөнүндө жинди кыштак деп жазган жазуучанан эмнени жыргатат депчи. Себеби биз бул өзүңдүн жинди кыштагың жөнүндө жазганым бул символдук мааниде да. Кайсы элде болбосун, кайсы дүйнөдө болбосун, жинди бул символика да, жалпычы. Биз өзүбүз Манастын тукумубуз деп атпайбыз, Манасты жомокто билебиз, чоң жинди экенинчи. Ошо Манастын тукумунан соо болобу? Мен чоң жиндилигим ошол жинди кыштак аңгемелер жыйнагымдын мазмуну ошондо. Анан кечөөтөн бери уудуу түшүп аткан кыргыздарга айтарым ошол. Мен жет атамдан ары да кыргыз, бери да кыргыз. Мен ошо жүрөгүмдө от болгон үчүн Манастын тукумундай бир салаваттуулукту, барандуулукту кармангым келет да. Анан калмак деген тенденцияны же кыпчак башка тили бурууларды жек көргөнүбүздү токтотушубуз керек. Кыргыздын ошол эле беделин көтөргөн эле 20-кылымдын тарыхына деле кайрылып көрөлү. Кыргыз тилинин сөздүгүн ким түздү? Юда ким болуп атат, Кыргыз тили музыкасын шаңыраган, күйгө салган ким болуп атат? Шубиндер. Себеби кара кыргыздын күүлөрүн элдин арасынан фольклорду жыйнап келип, шаңыратасын оркестрге салып койду да. Болбосо кыргыз өзү ошо нота тааныбаса, ошол оркестрге музыка арбин тааныбаган калк эмне болот эле? Баягы мына озеки түрүндө айтылып келген Манас, башка элдик эпостордун баары совет мезгили орногондон кийин ана кагазга түшүп отурат да. Мына театр маданиятын алалы. Уласов, Фере, Рауфбергер
кыргыздын балеттин жазды, операсын жазды, Манас операсын, Айчүрөктү жазды да. Мындай айтканда кыргыздын колунан эчтеке келбей атабы эмне. Анан бүгүнкү кыргыздын деле чаң салганга кыйын, эрдиги бар эси жок, 2 жол төңкөрүш жасады, мамлекетти көчүн түзөп кете алган жок. Ошо көчү кыйшайган бойдон баратат да. Кыргыз көчү мынтип отурса, кетеринен кетет. Улут катары, мамлекет катары биз өзүбүздү сактап калып, иммунитетибизден ажырап атабыз. Күндөн күнгө ушинтип улутчулдар, ура патриоттор арбыган сайын биздин жолубуз туманга, чаңга кабылып атат. Биздин өлкөдө башка улуттар баш көтөрүп атканда сыймыктанышыбыз керек. Себеби бул толеранттуулугубуз да, айкөлдүгүбүз биздин элдин. Мисалы Орто Азия тарыхынан алып караганда биздин өлкөдөгүдөй ээн эркин, өзүнүн маданий борборун түптөгөн диаспоралар бар да, уйгур диаспорасы, дунган, жана башка корейлерчи. Кыргызстан экономикасына салык жумшап аткандар да ушулар төлөп атканчы, бизге караганда капчыгы калыңыраак, жакшыраак төлөйт да, талаасын иштетип атат. Анан биз булардан эмнеге буларды душман санашыбыз керек да? Ал өзүбүздөн баары көз каранды да. Биз ошолорду боорубузга тарткандын ордуна кайра боорго тээп атпайбызбы? Ал Кыргызстандын алар жараны. Тажик, кыргыз, өзбегин айтпайлы, ушул турган өзүбүздүн боордоштор, Тажикстандан келген кыргыздарды боорубузга тарта албай атпайбызбы? Этностук кыргыздардычы. Ошолорду да жектеп, өгөйлөп бир ошо мамиле менен ушул күнгө чейин жаранды кала албай жүрүшөт. Биз саныбыз аз улутпуз, кантип өнүгүп өсөбүз деп эткенбиз да. Ошол Тажикстандан келген кыргыздар буяктагы жергиликтүү кыргыздарга караганда малдын да сырын, айыл чарбанын да сырын билип, жерди ушулар иштетип атпайбы, тыңыраак оокат кылыпчы. Анан ошолорду бир турмушу оңоруп кетсе, ошого көрө албай ичкүйдүүлүк менен анан аларды жектеп атабыз. Башка улуттарды эмне үчүн жек көрөт кыргыз? Себеби алардын турмушу тың. Анан өтө эле шовинист болуп, улутчул боло бергенде биз улут аралык мамилелерди дагы ойлонушубуз керек да. Анан башка элди боорго тээп эле, башка элди эмес, өзүнүн ичиндеги ички саясаты оңбой атпайбы? Түндүк түштүк маселеси, андан коркунучтуусу теңирчилиги, исламчысы болуп түрдүүчө көз караш. Диний агымдардын ар кандай диний фанаттар көбөйдү, бирине бири каршычы. Баары эле намазга баргансыйт, бирок келишкис бир көз караштары, пикирлери пайда болуп атпайбы? Бир эле интернет колдонуучулар эмес, белгилүү инсандар бурончу Кудай бергенде сизге бир туура эмес пикирин айтып өттү да, анан кийин балким сиздин жазганыңызга кийин түшүнүп кечирим сурадыбы, же болбосо ошол бойдон калдыбы? Жок, мен алардын мага кечирим сураган же сый кылганына муктаж эмесмин да. Себеби ал өзүнүн деңгээлин көргөзүп атат. Себеби булар кандай деңгээлдеги кудулдар? Булар аудиториясы ким булардыкычы? Ушу базарда отургандар, анан айылдан келгендер, анан мисалы мага окшогондор алардын юморуна күлкүсү келбейт да. Себеби кускунду кетирет тескерисинче. Себеби өтө банальный, примитивный. Эгер алар бир интеллектуалдык деңгээлде юморду көргөзсө, барып шатырат, мен да кол чаап, мен да көңүл ачып отургум келет ал жердечи. Анан эми ошолорго жооп кайтарамбы? Алардын суранычын дагы, кечирим суранычын да күтпөйм, рахматын да күтпөйм, аман болсун. Алар мени сыйлабасын, сахнаны сыйласын, элди сыйласын, өнөрдү сыйласын. Да ушундай эле суроо да, анда мисалы үчүн интернет колдонуучулар мындай жазган турбайбы, эми түшүндүм дегендер болду, же ошол эле көз караш менен бүттү комментарий? Андай эмес. Жаштар ийкем да. Мындай айтканда мен жаштар менен дайыма аяр мамиледем да. Жаштарды көп учурда мен тарапка өтүп кетет ошондой пикирлердечи. Себеби мен мындайга баягы кээде муздак суунун четинде тура бересиң го, бассейнге секириш керекпи же көлгө секириш керекпи деп. Адам ичиркенип тура берсе сууга түшө албайт да. Мен ошон үчүн мындай нерседен ичиркенип карап турбайм да. Сууга түшкөндөй эле шар эле секиргендей, мен дагы коомдук пикирди ошондой жаратардын алдында мен да ойлоном. Ал бир кокусунан айтылып кеткен кеп эмес. Бул мен дайыма куйкамды куруштуруп келген ушул тил маданияты, анан ак калпак майрамы дегендечи. Анан кечөө айтыш керек болду да. Себеби кечөөкү күндөн башка күн анчалык резонанс жаратпайт, анчалык таасир этпейт да. Мен ошол учурун күттүм, атайын айттым ошон үчүнчү, бул кокусунан эмес. Жалпы эле кыргыз элине ушул боюнча ак калпак тууралуу кенен бир кайрылуу жасап коюңуз маегибиздин акырында. Кайрылуу кылганда кандай? Биз ошол ак калпагыбызды даңазалайбыз десек дүйнөгө, көкөлөтөбүз деп бир улуттук дөөлөт катары бир сыймыктанаар баш кийим кылып көргөзөбүз десек, андай эле биз куйкабыз курушуп бир мындай рационалдуу көз караштарга
жөн эле чаңдатып эле пикир айта бербешибиз керек да. Себеби биз ошо улутту көккөлөтө турган ошо калпактын алдыгыбыздагы бүлкүлдөгөн мээбизди агартышыбыз керек да, билим алууга. Ошол мээ улчуңубузду чыңап, жаратмандыгыбызга көбүрөөк ошол басым коюп, канткенде биз башка улуттар менен тең ата болобуз. Канткенде улуттун зоборосун алдыга сүрөйбүз деген бир интеллектуалдык өрнөктү алдыга ташынып жашашыбыз керек да.